Мына точкадан бул жака размерге эле прибавка кошсоңор болот, 2ден 4кө чейин 6-7 см кошуп койсоңор деле болот. Пальто, курткаларга. Мен азыр 2 см коштум. Себеби өтө неме болбойт да, кенен болбойт. Сарафанымчы бир аз эле кенен болот. Эгер жарым ашсын десеңер, анда 30га эле чыгара бересиң. Жарым ашып, анан өзүнүн размерде болсун десеңерчи. Мен 2 см бир аз кенен болсун дедим, стандарт сыяктуу. 32. Бул жака 32 см жүрөмүн. Болду. Эми коробканы жабабыз. Бул жерде биринчи перед чыгат, анан кийин спинка чыгат, ошон үчүн А1 деп коем, буга Т1 деп коем. Эми 32-ни 2ге бөлөсүздөр, 16дан тие да, тең ортосу деп жазып коебуздар. Тең ортосу. Сарафанда болсо, көбүнчө жеңи жок болот, сарафанда. Бул бир аз колтугу көбүрөөк ойлойт да. Ошон үчүн 30ду 2ге бөлүп туруп 2 см ылдыйга түшөбүз. Кечээ тең ортосуна эле бөлүп койдуңар экен, 2 см ылдыйга түшкүлөп, ушул жер грудюбуздун местосы болуп калат. Г деп коем, бул жака Г1. Бул жерден 2ге бөлүп алабыз. Биринчи перед чыгат, анан кийин спинка. Болду, мына тең ортосу центральный точкадан бул жака колтугубузду жүрөбүз. Колтук канча экен? 30 размердики 4 экен. Бул жака 4, бул жака 4. Ошол эле 4тү кайра жогоруга 4 см чыгасыздар. Бул жака дагы 4. Негизи жерден түп түз эле сызып койсоңуздар болот, тең эле келет да жерибиз. Жерден дагы түп түз. Жөн эле точка коюп коюңуздар. 4, 4. Эми 4 2ге бөлсөк, биз секирисе 2 см менен овальный колтугубуздун формасын чыгара алабыз. Бул жакта да 2 см жүрөбүз. 2, 2. Болду. Мына жак передибизден бул жака мойну канча экен? 2. Мойну кошуп коеюн. Мойну бул жака 5 см, бул жака дагы 5 см. Ылдыйына дагы 5. 5 кылабыз. Бул жака болсо 2-3 см оюп турайын мен. Бирок көбүнчө сарафандарды көбүрөөк ойлот, Может 3 буштук болуп калышы мүмкүн, Аркасы да көп бойлот го, 2-3 см эмес. Азыр ошондой моделдештиребиз. Мына жерден 1 см түшөбүз, буну буга алып келебиз. Аркасы көбүрөөк түшөт, 1,5 см. Буну алып келип буга бириктеребиз. Болду, эми мен мына тең ортосун таап туруп 1 см ичкери кирип, овальный буга бириктеребиз. Аркасынан дагы кирип туруп 0,5 киребиз. Аркасы азыраак коюлушу керек да. Болду. Эгер вытяжкасы болсо, вытяжкаларды чыгарып саласыздар. Вытяжка жок болсо, вытяжканын кереги жок, сызыштын. Болду. Эми кандай моделдештиребиз сарафан кылыпчы? Карагыла, мына жер ичке болуп турат. Көрдүңөрбү? Ичке кылыш үчүн мына точкадан ичкериге 2 см киребиз. Бирок 2 эле киресиңер деген эреже жок. Эгер бир аз широкийраак болсо, анда 1,5 деле кирсеңер боло берет. Мына жактан дагы 2 кирдиңерби? Мына спинка жактан дагы 2 см киребиз. Буну алып келип, туруп вытяжка сыяктуу жоготуп беребиз. Бул жактан да 2 см алып келип, туруп бул жакка жоготуп беребиз. Эми мойну көбүрөөк оюлуп турат. Мынакта мен эми сурайсыңар канча түшөт депчи. Мен 10 см түшөйүн. Овальный кылып туруп, мына алып келип коем. Аркасы да көбүрөөк оюлсун десең, мен ал 5-6 см түшүп туруп, овальный туруп буга алып келип коебуз. Болду, ушул менен сарафан болду. Анан мына планкасы бар экен, Буну планка деп атайт. Планка. Планкасы болсо, пояс чыгарганда эле ала бересиңер. Мисалы 3 см болсун десеңер, 3тү 2ге көйүтүп, 2 см кошосуңар. 6, 7, 8. Мына жака түптү 8 см бересиңер, ошондо планка өзүнөн чыгып калат да. Отдельно алсаңар да болот планканы, же өзүнөн чыгарсаңар болот. Нону 2 бүктөп койсоңор, уже силер каалаган 3 см готовый чыгат. 3 чыгыш керек да. Бул планка деп аталат.